Бишкек шаарынын тургуну 75 жаштагы Людмила Шишкина флай-юга менен машыкканына толук 1 жыл болду. Карылыкка моюн сунбай, жумасына 3 жолу 1 саат убактысын залда өткөрөт. Снова раскрылись. Увидели противоположную сторону. Людмила Шишкина жаш өткөн сайын ден соолугу начарлап ооруй баштаганын айтат. Мындан улам таанышы ушул машыгуу жайына алып келген. Башында оор болгон менен учурда көнүгүүлөрдү оңой эле жасап калган. Когда я пришла, я весила 82 килограмма. Көп ооруларды уnuттум. Bir ай машыкканда салмак таштадым. Жаңы келгенде 80 килограммдан ашык болчу. Азыр салмагым 75 килограмм. Йога менин оорумду физикалык жана эмоционалдык жактан жеңилдетти. Бир топ илдеттерден айыктым. Людмила Шишкина менен машыгып жаткандардын көпчүлүгү жаштар. Алардан кем калбай көнүгүүлөрдүн баарын жасоого аракет кылууда. Жарандарды да сергек жашоого үндөп спорт менен машыгууга чакырат. Лекарства сейчас стоят дороже, чем вот стоимость тренировок. Азыр дары-дармектер залга барып машыкканга кеткен акчадан да кымбат турат. Оорунун алдын алып, андан көрө спорт менен машыгыш керек. Жаштарды эрктүү болууга чакырат элем. Людмила Шишкина кесиби боюнча инженер куруучу. Саламаттыкты сактоо министрлигинин капиталдык курулуш бөлүмүн башкарган. Ишке жөнөр алдында бассейнге барып 1 чакырым сүзүп, анан жумушун баштачу экен. Бул ден соолукка абдан пайдалуу дейт ал. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24.